Assalamu alaikum ustaz. Ayatul Kursi'nin faziletlerini aytып бериңизчи устаз, күнүгө канча рет окуп жүрүү керек? Ар бир намаздайын окуган жакшы. Бул эч кандай бидат, динге жаман жаңылык киргизүү эмес. Бул боюнча Давуд Хамзави деген алым Ханафиянын фатваларында ошол пайдаларын алып келген. Ар бир намаздайын Ayatul Kursi'ни окуса пайдаларын хадис алып келет. Экинчиден Бухари, Муслимде, Риядус Солихинде Имам Навави хадис алып келет. Окуя узун тоғытерін айтайын. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху мусулмандардын фондунун ошол азык түлүк алып келген фонд жыйнай турган жер болгон казына. Казынага башчы кылып шайлаганда бир адам муктаж кейпинде келип мага ошо казынадан пайгамбарыбыз саллаллаху айтпай эле берип койчу, бир аз көз жумуп. Мен бала чакам муктаж дейт. Ал шайтан адам кебетесинде келген болот. Акыры үчүнчү күн байлап коеюн дегенде айтат: "Мен сага бир пайдалуу сөз айтайын, ошон үчүн мени баягы бошотчу" дейт. Эгерде сен качан эртең мененби, күндүзбү, жаздыкка башыңды коёрда, балыштан башыңды аларда Аятул Курсини окуй турган болсоң, шайтан ал үйгө жакындай албайт деп келет. Элестетиңиз. Имам Газали рахимахуллахтын Жавахирул Куран, Курандын берметтери деген китебинде айтат, Аятул Курсиде акыйданын бүт 3 тармагы камтылган, ошон үчүн бийик даражада турат. Биринчи Затулла, Алланын заты камтылып атат. Аллаху ла иляха илля хуал хайюл кайюм. Аллах таала тирүү зат, эч качан уктабайт, бардык нерсени көзөмөлдөп турат деп. Аллах тааланын заты сыпаттары келип атат. Аллах таала тирүү деп. Анан ал жерде Аллах таала бардык нерсени кылат деп келип атат. Элестетиңиз, пайгамбарлар да келип атат. Ошон үчүн Аятул Курси акыйда жаатында бардык тармакты камтыган себептен өзөктүү жерлерин бул дагы даражасы жогорулугунан кабарлайт деп келет. Бакара сүрөсү жалпы жонунан Аятул Курси окулган үйдө жин шайтан турбайт.